электр энергия. Азыр мисал үчүн аябай кымбат болуп кетти электр энергия. Бир нерсе болсо эле Министерство энергетика айтып атат. Өзү Талай Имраев 30 миллион долларлык кылмыш иши менен ага кылмыш иши козголгон болчу. Бирок Акылбек Жапаровдун күйөө баласы деп айтып калышат. Ширшовдун командасындагы жигит биз билебиз. Анан 20 миллионго түшүрдү. Ошону төлөбөстөн же камалбастан азыр министр болуп Садыр Жапаровдун жанында жүрөт да. Бул теңсиздик, калыстык эмес, бул өтө жаман нерсе болуп атат да. Ошон үчүн ошол министр Талайбек Ибраев айтып атат. Мисалы үчүн Өзбекстанда электр энергиянын баасы өтө кымбат деп. Кечиресиңер, Өзбекстанда электр энергиясы да кымбатыраак, бирок аларда альтернативный топливо бар да. Аларда газ бар. Элдин баары газ менен отопленияны иштетишет. Аларда көмүр бар өтө арзан. А бизде көмүрүң да өтө кымбат. Газың да өтө кымбат. Анан электр энергияны өзүбүз чыгарып, элге арзан бериш керек эле да. Аны үчүн эмне кылыш керек? Аны үчүн майнинг фермерлерди жок кылыш керек. Акылбек Жапаров башында турат деп чыкты го жаңылыктардачы. Ал эми бейбечаранын баласы бир тоого урдаса 7 жылга камалып атат да. Ана теңсиздик. Ошон үчүн азыр эми криптовалюта ачып атабы, эмне ачып атат Акылбек Жапаровдун баары электр энергияны талап кылган, өтө көп электр энергияны талап кылган. Эсиңиздерби 3 жыл мурун Орто Азия боюнча свет өчүп калды. Свет өчкөндө именно майнинг фермерлер боюнча Казакстанда мына ошондой чоң авария болду электр энергия системасында. Ошон үчүн казактар бардык майнинг фермаларын жаап, керек болсо Кытай жаап койгон, электр энергия жетишпейт да. Анан келип бизден ачып алышты дагы. Азыр ушул жай айында верный отключениялар болуп атат деп айтып атышат айылдардачы. Андай болбош керек. Мына ошон үчүн президент Садыр инем мына ушул маселеге электр энергияга азыр көңүл буруш керек. Кышында өтө кыйналып калышы